Саламатсыздар көрөрмандар, биз эфирибизди андан ары түз эфирде улантабыз. Студияда аты жөнүм Нуржамал Баргыбаева. Биз бүгүн кечки студияда айыл чарба маселеси боюнча сөз кылууну чечтик. Тагыраагы Ош облусунун Араван районунда жазгы талаа жумуштары башталды. Ошол эле учурда картошканын баасы кымбаттады деп Кыргызстан боюнча айтылып, облустун бүгүн 2 районунда атайын айыл чарба жарманкелери уюштурулду. Ошондой эле 2024-жылда айыл чарба тармагында кандай жетишкендиктер жана кандай көйгөйлөр болду. Бул боюнча дагы облустук деңгээлде айыл чарба маселеси тармагындагы жыл жыйынтыктары чыгарылды. Биз бүгүн жалпы эле айыл чарба тармагында эмне маселелер бар, быйылкы жазгы талаа жумуштары кандай деңгээлде башталып алынды, ага жараша дыйкандарга кандай колдоо көрсөтүлөт, мына ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Биз түз эфирде болгондуктан айыл чарба тармагында дыйкандарды колдоо маселеси боюнча суроо сунуштарыңыздар болсо, экранда жазылып турган WhatsApp номерден кабыл алууга даярбыз. Бүгүн бизге келген коноктор менен сиздерди тааныштыра кетсем, Имангазы Абдраев мырза бизге конокко келген, Өзгөн райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Ошондой эле бизде кезектеги коногубуз Абдраим Бокоев мырза келген, Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Негизи ушул алгач эле жазгы талаа жумуштарынын башталышы боюнча сөз кылсак, бул жерде Абдраим мырза сөз кезеги сизде. Негизи ушул азыр февраль айында картошка эгилип башталды. Анан жылдага салыштырмалуу жана жазгы талаа жумуштарынын башталышы кандай болду? Мисалы, же эрте, же кеч деген сыяктуу. Анан кайсыл ушул эгиндин түрлөрү бүгүнкү күндө эгилип, алар качан жыйналып алынат? Кандай ушул жазгы талаа жумуштарын баштап алдыңыздар? Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, кутман кечиңер менен. Биз азыр Араван районунда жазгы талаа иштери башталды. Биринчи маселе bizde негизги дыйкандарга суу маселеси алда иш алып барып атабыз. Азыркы убакта биздин негизги суу булактары бул Папан суу сактагычы Араван сайы Найман көлү болуп эсептелет. Азыркы убакта суу жеткирүү боюнча суу чарбада азыркы убакта арыктар тазалоо, андан кийин суу жоготуу боюнча каналдарга бетондоо иштер жүрүп атат. Азыркы убакта 5 километр 500 метр азыр убакта тазаланып, 500 метрге суу жоготуу маселесин жоюу боюнча цемент бетон иштер жүрүп жатат. Ошондой эле биздин районубузда 25-жыл 27 январь күнү биринчи болуп Юсуп айыл өкмөтүнүн Кызыл Дөбө айылында Акбаралиев Атабек пленка астында картошканы эгүүнү баштады. Бул деген пленканы бул келечекте аба ырайына каршы туруу боюнча турат. Эмне үчүн пленка менен болгон болсо, эми жазгы убакта климат аркыл болуп калат, суук болот, кече андан кийин кар жаады. Ошону алдын ала бул пленка астында картошка эгилди. Эмне үчүн пленка кичине ысыкты сактап турат. Ошон үчүн пленка астында эгилди. Сууктан алдын алат. Сууктан алдын алууга. Ошондо азыркы учурда бир эле дыйкандын же бирин серин акырындан жумуштар башталып жатат, болгондо картошканын түрүнөн гана азыр, Азыркы убакта бүгүндөн башталды. Эртеге дагы жалпы көбүрөөк жерге эгилет. Бул деген Деборгон айыл өкмөттө көбүрөөк азыр бизде Сагита, Алегре, Агата деген сорттор эгилип атат. Булар эртеңки бышуучу сорттор болот. Эмне үчүн дегенде бизде ар дайым ушу баасы кымбат боло, арзан боло эгебиз. Эмне үчүн дегенде биз эрте бышырып туруп, экинчи эгинге аракет кылабыз. Бул дыйкандар деген бул дыйканчылыкты эсеп китебин чыгарышып, картошкадан кичине зыян тартса, кийинки экинчи эгинден ошонун мээнетин акташ үчүн азыркы убакта көп мына мал чарбаны асыл тукум мал чарбага багыт берген үчүн чыкты тойга экинчи эгинге чыкты тойду. Мына жүгөрүнү силос кылат. Көбүрөөк азыркы убакта Араванда жасалма пленка менен силос кылып, жердин аянтын эконом кылып ошого өтүштү. Былтыркы 24-жылы 150% экинчи эгинди жүгөрү эгин менен камсы кылышты, чыкты тойду. Анан былтыркыга салыштырмалуу негизи ошол жазгы талаа жумуштары эрте башталдыбы, кеч башталдыбы жана негизи ошол жазда эгиндердин кандай өсүшү, жетилиши бул жана кыштагы аба ырайына дагы мисалы жаанчыл же жаансыз болгонуна дагы байланыштуу болот го. Анан быйыл буюрса кандай болгудай негизи
азыркы убакта эгиндердин ушул өсүүсү. эртерээк күн ысып кеткен үчүн биз эрте картошканы эгишти баштадык. Азыр эми биринчи, экинчи, үчүнчү күнгө шутурмой берип атат. Андан өткөндөн кийин биз жалпысына ошо эртеги картошканы баштайбыз. Андан кийин жүгөрү, андан кийин пактаны эгүүнү баштайбыз. Бул эми баары келечекте айыл чарбада абара сөзсүз таасир этет. Ошо быйыл эртерээк ысыган үчүн эрте баштадык. Демек жылдагыдан эртерээк Араван районунда жазгы талаа жумуштары башталды. Январдын аягы, февралда эми жана акырында эгин талаасына картошка айдагандар көбөйөт деген сыяктуу, анан этап менен жүгөрү, пакта болуп көбөйөт. Өзгөн районунда Имангазы мырза негизи маселе кандай? Бирок климатка байланыштуу Өзгөн районунда кечирээк башталат, жумуштар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин Өзгөн районунда жазгы талаа жумуштары башталды элек. Негизи ушу аба ырайына карап, ошо 1-марттан баштоону пландап атабыз. Негизги бизге Өзгөн районунда ошо кылкандуу дан эгиндеринде көбүрөөк басым жасалат. Ошого байланыштуу үрөн чарбаларда азыр үрөндөрдү даярдадык. Районубуздун 15 000 гектардан ашыгыраак кылкандуу дан эгиндери болсо бир 20% үрөн менен камсыздалды. Андан башка бүгүн ушу айыл өкмөттөрдөн, жер адистерден ушу заявкаларды алып, канча үрөн керектелүүсү боюнча бир алдын ала кам көрүп атабыз. Ошо жетпеген үрөндү ушу чүйдөн, башка райондордон, муну аталыктан жылда алып келебиз. Ошол аркылуу дыйкандарга таркатабыз. Бүгүнкү күндө ушу жазгы талаа жумуштарынын алдын алуу боюнча атайын мынау суу чарба башкармалыгы каналдарды тазалоо иштери жүрүп атат. Андан башка техникаларды дагы дыйкандарыбыз негизи бардыгы 95% менчик техникалар, аларда даярдык иштерин жүрүп атышат. Биз азыркы учурда ушу жазгы талаа жумуштарына баштоо үчүн дыйкандарга ушу окуу семинарларды өтүп, кандай үрөндөрдү алыш, кандай техникаларды колдонуш, ушул максатта окуу семинарларды үйрөтүп жатабыз бүгүнкү күндө. Анан баягы жыл ичинде мончо жерге эгин айдалды деген статистикалык маалыматтар чыгат го. Азыр ал жана канча жер дыйканчылыкта быйыл пайдаланулары белгилүү же жазгы талаа жумуштары толук башталгандан кийин гана маалым болобу? Азыр биз болжолдуу ал структураны түздүк. Былтыркыга караганда кичине өзгөрүү болот жылдачы булчу. Кайсы негизи жана жердин 75% үлүшкө кеткен. Ошондуктан көбүнчө дыйкандарыбыз кайсы айыл чарба продукциялары кымбатыраак болсо, ошону эгүүгө аракет кылышат. Ошого карап биз жанагы айыл аймактагы жер адистерден алып, структураны болжолдуу азыр түздүк. Бирок бул дагы жылдын жаз эгиндеринин бүтүшү менен дагы жыйынтыкталат. Точно так маалыматчы. Ошондо жылдан жылга мисалы жана эгин аянттарынын көбөйөбү талаасы же? Ооба, жылдан жылга бизде мындан бир 3 жыл мурун 1,5 миң гектарча иштетилбей калган жерлер болчу. Жылдан жылга ошо иштетилбей калган жерлерди иштетип атабыз. Мисалы үчүн 23-жылы 1200 болсо, 24-жылга 785, быйылкыга дагы кыскартып 240 гектарча жер иштетилбей калды. Быйыл дагы ошонун бир 50-60%-ын иштетүүгө аракет жасап атабыз. Ошондо айдоо аянттары көбөйөт. Андан сырткары мындай айыл чарба багытында жарабаган жерлерде дагы ушу суугаруу, тамчылатып жаңгырлатып суугаруу боюнча ишке киргизип, айыл чарба жерлеринин эгиндерди көбөйтүүгө аракет бар. Анан Ош облусунда жана 2024-жылдын жыйынтыгы чыгарылганда негизи айыл чарба багытында жана жыйынтык боюнча таянсак, өткөн жылы негизи пайдаланылбай калган жерлерди өздөштүрүүдө алгылыктуу иштер аткарылды деп белгилениптир да. Мисалы ошол эле буга чейин жана дыйканчылыкта пайдаланылбай жаткан жерлер болсо, алар мисалы суу жетпеген аймактар беле, балким билбейм, дөңсөп аймактар беле, кандай ошол жерлер мисалы 2024-жылы пайдаланылып, мындай өсүмдүктөр өстүрүлүп, эгиндер жыйналды деген сыяктуу. Кимгиздер? Андрей мырза, сөзү кезиң бир анан Имангазы мырза. Бизде Араван районунда ошо пайдаланбай калган жер, кунастсыз жерлер деп, жайт деп, бизде азыр Араван районунда азыркы ушу 24-жылга карата 229 гектар 79 гектар жерди өздөштүрүп, көбүнчө 90% тамчылатып сугаруу менен өздөштүрүштү. Айрыкча
мөмөлүү дарак, андан кийин жүгөрү ошолорду эгишти. Анан сиздер канча ошол өткөн жылда статистиканы жаап бердиңиздер, пайдаланбай калган жерлердин мынча пайызы бизде быйыл пайдаланылды деп? Бизде пайдаланбай калган жер жок, бирок бир гана жер бар. Биз мына 2010 жылы Нур Абад айыл өкмөттө ошол жерди турак жайга өткөрүп ошол маселеси болуп атат. Азыркы убакта иштеп атабыз. Айыл өкмөтү иштеп, ошо ченемдик укуктарды ошол келечекте пайдаланбаган калган жерди жоюу боюнча Дөбө-Боргон айыл өкмөтү өкмөт башчысы азыр жер адистерин иштеп атат. Келечекте Араган районунда ошо 167 гектарды пайдаланбай калган жерден кадогрестен алып жойсок, бизде Араган районунда пайдаланбаган жер калбайт. Демек, айыл өкмөт тарабынан берилип кеткен. Дыйканчылык үчүн каралган жер жеке турак жай курулуп калган. Канча аянтта? Кайрак айдоо болгон. 167 гектар. Азыркы убакта ушу ченемдик укуктуу акталар менен Дөбө-Боргон айыл өкмөтүнүн башчысы жер адистери уже керектүү жерге кайрылды. Ушул жылы ушу чечилип калса, бизде районда пайдаланбаган жер калбайт. Ушул маселени айтып жатып, мисалы мамлекеттик эми бүтүн Кыргызстан боюнча деле алганда, мисалы жеке менчикке берилип кеткен жерлерди мамлекетке кайтарып алынуусу, мисалы жеке имарат курулуп, кайра кийин мамлекеттин балансына өткөн учурлар аныкталып жатпайбы? Анан буга чейин ушундай эле ситуация болгонбу? Мисалы ошол эле дыйканчылыкка каралган, айдоо аянтка каралган жерлер, билбейм, балким жеке мындай тарапка өтүп кеткен же ошол эле сыяктуу имараттар курулуп кеткен сыяктуу факттар болгонбу? Мисалы ошол эле райондун башка айыл өкмөттөрүн алганда. Бизде азырынча жок андай. Бир гана жер бар, мына Акбула пакта заводуну муниципалдык менчикке өткөрүү боюнча азыр ченемдик акталар иштелип атат. Бул деген 1 миллиард 300 миллион сом баалашты. Аны эми келечек көрсөтөт, кандай ченемдик акталар чыгышы. Имангаzy мырза, сөз кезегиз. 24-жылдын башына районда ошондой иштетилбей калган жердин аянты 382 гектар болчу. Ошону 24-жылы биз 142 гектарына кыскартып, бүгүнкү күндө 240 гектар калды. Бул 240 гектар бул жерлер негизи иштетилбей калгандыгынын себеби ал жерлерден бир 70-80% ал үлүш жерлер, анан фонддун жерлери бар. Аларды жанагы сел алып, жанагындай суу алып кеткен, анан көчкү жүргөн жерлер булчу. Ошондуктан иштетилбей калган. А так айыл чарбасына багыттуу жер мындай иштетилбей калбайт. Анан бир аз-маз бир айыл өкмөтүбүздө бар. Ушул 50 гектардай жер. Бул ошо пайдаланууга ыңгайсыз, алыс жанагындай таштактуу жерде. Аны дагы быйыл ошо дыйкандарга берип, ошол жерди кыскартуу боюнча иш алып барып атабыз. А так калган жер ошондо такыр пайдаланууга жараксыз, жана суу алган, сел алган, көчүп калган жерлер калат. А так жөн иштетилбей калган жер андай жок бизде. Үлүш жерлердин маселеси деп атпайсызбы? Үлүш жерлер пайдаланылбай калган деп. Анан негизи ошол үлүш жерлерде мисалы жер ээси өзү билет деген сыяктуу, же кайсыл дыйканчылыктын кайсыл мисалы эгинин түрүн эктирет, же ал жылы колдонобу, же колдонбойбу деген сыяктуу айыл чарба ошол башкармалыктар сиздер мисалы дыйкандар менен мынтип кийлигишип, акыңыздар барбы? Бул жылы жер жөн жатпашы керек, бир эгинин түрү эгилиши керек, түшүм жыйналышы керек деген сыяктуу. Негизи жанагы мен иштетилбей калган жердин түрүн айттым, анын себептерин ушул суу алып, сел алып кеткен депчи. Жалпы алып караганда. Бул жерлерди биз ошо жанагы жер ээлерине өздөштүрүүгө жанагы башка берип атабыз, ушундай багыттарда иштеткиле депчи. Анан негизи биз жалпы үстүртөн ошондой кеп кеңеш беребиз, ошо иши кылып жер бош калбаш керек жандай депчи. Анан жанагындай окуу ушу январь-февралда жанагы агрозообет окуу болот, ошондо севооборотду сактагыла, анан түшүмдүү айыл чарба үрөндөрүн, жогорку үрөндөрүн эккиле деп ушундай кеп кеңеш беребиз. Ал жөнүндө онча дагы ушу айыл аймактагы дыйкандар менен иш алып барылат. Биздин көрөрманыбыздын суроосу бар. Саламатсызбы? Мен Чаткал районунда дыйканчылык кылайын дегенмин, бирок акча каражаты жетишсиз болуп жатат. Кайсы банктардан насыя алсам болот дейт. Эми жана банктардан берилүүчү насыялар бул өрөнгө, мисалы аймакка карабай эле бардыгы эле бир банктан берилсе керек. Анан эми азыр жазгы талаа жумуштары акырында башталып жатат. Ошол эле учурда дыйкандар ошол жана аз пайызделген насыяларды кайсыл банктардан алса болот, бул боюнча кимиңиз? Бүгүн ушул неме болуп атат.
Атайын мына Бакыт Эргешевтен биздин министрдин сунушу менен өкмөт каражат өкмөт тараптан 2 миллиард 200 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, ушул жалпы бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо аркылуу ушундай иш чара кетип атат. Ошого бардык эле ошо дыйкандар жанагы жерди биригип, анан чогуу иштеткен деген адамдар болсо, бардыгы ошол акча каражаттан алынга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары айыл банктар менен элдик банкка дагы жылда жанагы ФСК аркылуу акча келет. Ал каражаттар дагы ушу февралдан келет болуш керек. Аны дагы банктар аркылуу, электрондук каттоо аркылуу ошондой кылып жылда берип атат. Азыр бизде дагы ошондой каттоо районда жүрө баштады окшойт. Бирок акча каражаты келип түшө элек, эми башталат жумуштар. Бирок ага чейин дыйкандар каттоого отуруп койгону максат кылайык. Айлык немеде банкта ошо каттоону, электрондук каттоону ушу январдан баштап жүргүзө баштайт. Урматтуу көрөрмандар, эми жылдагыдай эле жана Кыргызстанда айыл чарбасын каржылоо программасына ылайык жана арзан пайыздык насыялар 6% үстөк менен берилет. Негизи жылда эле мамлекеттик банктелген айыл банк жана элдик банктар аркылуу берилет. Анан негизи ошол буга чейин дагы өлкө башчысынын бир белгилеген кайрылуусу болгон жарандарга ошол эле банктардагы арзан пайызга берилет деген насыяларды дыйкандар чын эле ала алышпай жатканы, ортодо ал насыяларды максатсыз эле пайдаланылып жаткандыгы, башка кызыкчылыктарга жарандар алып жаткандыгы боюнча белгилеп, аталган ошол эле аз пайыз үстөк менен берилчү насыялар чыныгы дыйкандарга, керектөөчүлөргө жеткирилиши керек экендигин белгилеген да. Негизи мисалы өткөн мурдагы жылдарда алып караганда статистиканы, мисалы дыйкандардын сиздердин ошол райондордо канча пайыз ошол арзан жана насыяны алып пайдаланышты максаттуу? Негизи жылда бөлүнүп жаткан ошо айыл чарбасын каржылоо долбоору аркылуу келген акчалар жетишсиз болуп атат дыйкандаргачы. Анын мисалы үчүн мен Өзгөн районун айтсам, былтыр ушу 112 миллиондой акча каражат келип, ушу райондун дыйкан фермерлерине берилди. Андан сырткары 706 миллиондой акча лизинг аркылуу биздин райондун дыйкандары техника алышты. Анан ошо жетишсиздигинен жана да айтып кеттим, ушул дагы акча каражатын бөлдүртүп биздин Бакыт Эргешевич дагы ошо жалпы ошо дыйкандарга жетиштүү болуш үчүн ошондой көбүрөөк сумма бөлүндү. Ошол үстүндө азыр жерлерде ушу маалымат каражаттары аркылуу дыйкандарга жеткирип атабыз. Ушу дыйкандарды Ал кандай жол менен берилет, кандай жол менен берилет, кандай шартта деп ушул маалыматтарды ушу дыйкандарга жеткизип атабыз. Кезектеги суроого орун берсек, саламатсыздарбы? Менде кайрак айдоо жер бар, ошону мөмөлүү тосуп, мөмөлүү дарак эксем болобу? Негизи буга мыйзам жол береби дейт. Негизи кайрак жерлерди пайдалануу эрежелери кандай? Жарандар кантип ошол мисалы бактарак эгүүгө же башка эгин эгүүгө пайдалана алышат? Абдрайым мырза. Атайын ушул тууралуу токтом чыккан министрлер кабинетинин бул деген кунарсыз жайыттарга, бул кунарсыз жайыттар дегенде 20% бонитети пастарга уруксат берилген. Бул негизиден басым берген тамчылатуу сугаруу боюнча баккыса болот. Болгондо 20 жылдан ашык убакытка берилет буну. Ошентип кунарсыз жайытты алса болот, жайыттан. Демек мыйзам жол берет, Анан негизи мындай болуп атат, бул жара мындай болуп атат. Кайрак айдоо жерге бактарга эксе болобу деп атат. Ооба. Азыр мындай, жанагы кайрак айдоо жердин мамлекеттик фонддун жерине бактар эгүүгө мүмкүн эмес. Эгер үлүш болсо, ал жерге азыр бактар эксе болот. Андан сырткары жайыттан атай бонитети 20-дан төмөн болсо, ошону биздин жергиликтүү администрация аркылуу эле трансформациялап, ошол жерге дагы бактар эксе болот. Мыйзамга ылайык ушундай, Анан Абдрайым мырза, жанагы маселе боюнча дыйкандар ошол канчалык деңгээлде жана аз пайыздык насыяны максаттуу пайдалана алышты? Мисалы Арабан районунда өткөн жылы көйгөй болгон жокпу? Мисалы тизмеге туруп, бирок жана насыяга жетпей калдым мөөнөтүндө деген аябай бир арыздануулар көбөйүп кетет дыйканчылык мезгилинде. Бул боюнча сизде ошол статистикалык маалыматтар кандай Арабан району боюнча? Бизде ошо айыл чарбаны каржылоо 12 деп долбоордун аталышы болгон. Бул негизги биздин мамлекеттик банк деп эсептелген элдик банк, айыл банк. Бизде азыркы убакта 24-жылы 164 адам кайрылып, 67 миллион 450 миң сом кредит алышкан.
Бул насия, арзандатылган насия. Мал чарбага, ал чарбага. Көрсөткүч кандай? Мисалы дыйкандардын бир санын алып караганда, айдоо жерлеринин аянтын алып караганда бир дыйкандар жетпей калган учурлар болбодубу? Жакшы эле көрсөткүчпү? Жакшы эле көрсөткүч. Бизде электронный каттоо деп коет, ошого киргендер сөз алат. Анан дагы эле бир ошол президенттин жакында чыккан жарлыгы боюнча бул дыйкандарды жер салыгынан бошоткон жарлык болду. 2030-жылга чейин дыйкандар жер салыгын төлөбөйт деп атайын жарлык чыгарды. Анан негизи ошол дыйкандарды жер салыгынан бошотуу бул дыйкандарга канчалык деңгээлде мисалы жеңилдик болуп бере алат да. Анан бул ошондо кайрак жер, сулуу жер, бардык ошол дыйканчылыкта колдоно турган жайыт жер бардык түрүнө демек салыктан бошотулат дыйкандар, Анан мисалы эгерде салык төлөгөндө болжолдуу жердин салыгы дыйканчылыкка жарактуу салык канча сомдон болчу? Мындай мисал менен жарандарга түшүндүрүп кетсеңиздер. Муну президентибиз ушу дыйкандардын өнүп өсүшүнө кичине да болсо жардам болсун деп буга чейин да 3 жылга атайын жер салыктардан толук бошоткон эле. Жакында дагы ошо дыйкандардын ушу өнүп өсүп кетиш үчүн жардам болсун деп дагы салыктан 5 жылга дагы бошотту. Эми бул болсо дагы биздин дыйкандарга бир топ пайда жардам болот булчу. Негизи буну жерлерде жакшы кубаттоо менен кабыл алып атат дыйкандарыбызчы. Демек жердин түрүнө, категориясына карабай бардык дыйкандар жер салыгынан бошотулат. Анан негизи мисалы жердин салыгы кандай эсептелчү мурда канча сомго түзүп калчу, чын эле баягы финансылык жактан дыйкандарга бир сезилерлик жардам же жеңилдик болдубу мамлекеттен? Бул боюнча, бул жер салыгы боюнча салык кодексинде негизде биздин районда 400 сомдон белгиленген гектарына. Азыркы убакта эми 400 сом болуп кичине болсо дыйкандарга жеңилдик болот. Андан кийин жерде жер салыгы болуп ижра акыны ар жылы декабрь айларында айлык кеңештин депутаттары категорияга карап, аймакка карап белгилейт. Анча ижра акыны. А жер салык бизде ошо 400 сомдон белгиленген. Аны эми ошол да 3 жылга узартты, бул деген дыйкандарга өтө жакшы эле жеңилдик болот. Анан бул ошол эле жарлыктын мыйзамдын дагы бир негизги максаты катары белгиленди го. Мисалы биз дыйкандарга биринчи кезекте шарт түзүп беришибиз керек деп, суу катуу маселесин жакшыртышыбыз керек, арык каналдарды иретке келтиришибиз керек депчи. Анан дыйкандарга качан гана шарт түзүлгөндө анан биз кайрадан жана жер салыгын жыйнай баштайбыз деген максат болду. Мисалы бүгүнкү күндө суу катуу маселеси менен ошол дыйкандарды камсыздоо кантип жатат да. Анан жана сиз айттыңыз, жана суунун жоготуусун алдын алуу үчүн каналдар асфальт бетондо болушу керек, атайын анан коромжуга учурабаш үчүн. Анан суу катуу биринчи кезекте мисалы тартыш болбой жеткиликтүү болуш керек. Анан бул жаатта мисалы өткөн жылы 2024-жылды суу катуу маселесинде кандай жыйынтыктап алдыңыздар? Анан быйылкыга эмне болот? Имаңгазы мырза, сизден баштайлы. Жана жер салыгы боюнча айтып калдыңыз. Бизде ушу жердин салыгы жердин түрүнө карап, мисалы үчүн биздин Өзгөн районунда белгиленет. Суу жер аянттары гектарына 430-дан 480 сомго чейин 19 айлык өкмөттө кичине айырмамен ушундай белгиленген. Ал эми кайрак айдоонуку дагы 70 сомдон бир 75 сомго чейин. Анан чобороктуку бир 30 сомдон 35 сомго чейин. Ушул болсо дагы ошо дыйкандарга кичине жеңилдик болот. Анан суу маселеси былтыркы жылы жаан чачым болду. Бир топ дыйкандарга жеңил болду. 23-жылга салыштырмалуу биздин дыйкандар бир топ жакшы түшүмдөрдү алды. Ошондой болсо дагы бул суу боюнча биздин министр дагы биз 5 багыт боюнча иш алып баргыла деп белгиленген. Ошонун биринчи багыты ушу ирригация. Бул окуучулардын айтуусунда дагы ушу 30-жылдары ушу суунун тартыштыгы байкалат дейт. Ал эми 50-жылдары бир топ маселе жаратат дейт. Ошондуктан ушулардын алдын алуу боюнча бүгүнкү күндө мүмкүн болушунча сууну үнөмдөө боюнча иш-чара алып баруу боюнча жана мындай тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу боюнча иш жүрүп атат. Ушуну биз айларда жеткизип атабыз. Андан сырткары ушу курултайга дагы министрликке дагы ушундай сунуш бердик. Бизде бир дарыя бар, ошого БСР, БДРлерди куруу боюнча дагычы. Негизи каналдарды дагы бетондоо боюнча иш жүрүп атат. Былтыр ошо жана президенттин атайын фонд аркылуу биздин Өзгөн районуна
100 миллион акча каражаты бөлүнүп, жана $100 кирип, 31 август күнү ошо Жаманадыр массивине ошо суунун ачылышы болуп, ал жерде дагы 719 гектар кайраак жерге суу менен камсыздадык. Эми суу боюнча көп иштер жүрүп атат, жаңы техникалар келип атат бизгечи. Ошо суу ачууну жакшыртуу боюнча. Анан негизи жана суунун үнөмдөө боюнча деп жатпайсызбы? Мисалы тамчылатып суугарууга өтүш керек, дагы башка мисалы варианттарды караш керек деген сыяктуучу. Негизи тамчылатып суугаруу жөнөкөй бир эгиндерди суугаруудан караганда мисалы канча пайызга сууну үнөмдөп берет, бирок ошол эле учурда жана дыйкандарга тамчылатып суугарууга өтүү керек деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз деп атпайсызбы? Анан өз кезегинде айтышат да, мисалы тамчылатып суугаруу жана системасын орнотуу, ал жабдыктарды сатып алуу бир топ эле жана капчыкка кымбат деген сыяктуучу, баардык эле дыйкан ал нерсеге өтө албайт дегендей. Абдырай мырза, сиз улантып кетет окшойсуз. Бул тамчылатып суугаруу азыркы убакта өтө жакшы багыт. Эмне үчүн айрыкча бизде Арабан районунда өтө чоң көйгөй бул суу ачуусу. Азыркы убакта биз пактага, жүгөрүгө быйылкы жылы ошол тамчылатып суугаруу боюнча пакта боюнча биз Кытай Республикасы менен ишкерлер менен келишим түздүк. Азыр негизи тамчылатып суугаруу ошондо канча пайызга үнөмдөп берет, канча пайызга мындай коромжуну жаап берет? Жөнөкөй суугаруудан караганда, анан ал жабдыктардын кымбат экендигин дыйкандар айтып жатышат. Мисалы тамчылатып суугаруу боюнча да бир же ошол эле аймактарда бир өзүнчө долбоорлор иштейби? Ушул маселеге толук кайрылып алсак. Имангаzy мырза, өзүңүз улантасызбы? Эми бул бүткүл дүйнөлүк өнүккөн өлкөлөрдө дагы ушу суунун жетишсиздигинен атайын ушу тамчылатып жаңчылатып суугаруу боюнча иш алып барат. Анан бул негизи бир 50-60%дан да көбүрөөк сууну үнөмдөйт. Анан эми жанагы жабдыктарды алып берүү боюнча дагы азыр атайын биздин жана каражаттар да атайын бөлүнүп атат. Именно ошо тамчылатып жаңчылатып суугаруу боюнча акча каражат дагы жанагы айыл чарбасынын каржылоо долбоорунда дагы ушуга атайын акча каражат каралган. Именно ошону колдоо максаттачы. Ошол жабдыктарды алуу үчүн дагы жеңилдетилген насыя акчалар берилип атат. И жанагы бириккен товар өндүрүүчүлөрдө дагы ошол жанагы акча именно ушундай системаларды алганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Азыр эми жана дыйкандарга жеңилдик 5 жыл болуп атпайбы дагы? 2030 жылга чейин жер салыгынан бошотулуп атат. Анан негизи ошол 5 жыл ичинде арык каналдар иретке келип, жана сиз айткандай ошол тамчылатып суугарууга өтүп, мисалы суу аз коромжого өтө турган бир долбоорлор аткарылып, бул жакшы эле мындай 5 жыл ичинде аткарылчу жумуштардын жетсе болобу 5 жыл ичинде деген суроону бергим келип атат да. Буга чейин бизде жанагы ошо ички каналдарды атайын суу пайдалануучулар ассоциациясы деп буга чейин түзүлүп келген. Ошону былтыр атайын өкмөттүн буйругу токтому менен ушулар дагы мамлекеттик өзү немеге алып, кайрачы муниципалдык ишкана түзүп, ошо айыл өкмөттүн ичинде муниципалдык ишкана түзүп, ошол ички чарбалык каналдарды дагы суу чарба башкармалыгынын карамагына өткөрүп берип атат да буну. Ошондо мамлекеттик көзөмөлгө алынып атат. Ага чейин жанагы суу пайдалануучулар ассоциациясы коомдук уюм болчу. Алардын техникасы деле андай жетишпегендиктен карап көрүп, негизи ушу мамлекетке алып, ушу жакшыраак иш алып баруу максатында ушундай да биринчи иш чаралар кетип атат азырчы. Мына 25ке азыр биз райондо дагы бүт ошо жанагы ички чарбалык арыктардын баардыгын инвентаризация жасап атабыз. Аны дагы ошо ваткоздун карамагына өткөрүп берип, кийинки суу маселеси ошо жана 30-жылга чейин ушул системаларды дагы оңдош үчүн атайын ошо иш чаралар жүрүп атат. Анан негизи ошондо мисалы сиздин районуңузду алып карай турган болсок, арык каналдардын маселеси канчалык деңгээлде мисалы жакшырган, канчалык деңгээлде көйгөй жок да? Эми жылдан жылга мамлекет тарабынан дагы өтө колдоо көп болуп атат. Райондук суу чарба башкармалыгына мына күздө эле 2 техник, андан мурун дагы келүүсү күтүлүп атат азырчы. Азыр илгери жалпы чарбалык каналдардын бир 5-10% тазаланса, азыр 2 эсе көбүрөөк тазаланганга мүмкүнчүлүк болуп атат азырчы. И техника жагынан дагы, каржылоо жагынан дагы бир топ
колдоо көп мамлекет тараптан. Урматтуу көрөрмандар, биз эфирибизди андан ары улантабыз. Биз бүгүн Айыл чарба тармагындагы абал боюнча дыйкандарга түзүлгөн шарттар боюнча сөз кылып жатабыз. Анан студиябызда өзгөн жана Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармалынын башчылары келген. Алар өз кезегинде биздин жана СМС билдирүүлөр аркылуу келген дыйкандардын дагы суроолоруна жооп берип жатат. Анан биз эми кезекти жанагы президенттин жарлыгынан кийинки дагы бир маселе азык-түлүк коопсуздук маселеси боюнча дагы сөз кылсак деп турам. Бул жерде биздин көрөрмандын суроосу бар. Андан кийин дагы ушул маселе боюнча уланталы. Саламатсыздарбы дейт. Айыл чарба дан эгиндерин жылда көп түшүм болду деп статистикалык маалыматтарды берип туура эмес кылып жатасыздар. Чындыгында жерлер, айдоо жерлер азайып бара жатат жылдан жылга дейт. Анан негизи статистикалык маалыматтарга карап, мамлекет элди мынча жыл бакканга азыктарыбыз жетиштүү деп жатышат. Негизи ошол туура эмес статистикалык маалыматтар көбүрөөк жана сандар берилип жатат деген маселени айткысы келип жатат. Биздин көрөрманыбыз негизи чындап эле азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында, тартыштыгын алдын алуу максатында маселе мисалы кандай да азыр облустар, өз кезегинде райондордо 2024-жылда мисалы кандай жыйынтыкталды деген сыяктуу. Кимиңиздер? Абдрайым мырза. Араван районунда бул азык-түлүк коопсуздук боюнча бизде азыр эң негизги айыл чарбада биринчи багыт ушул болот. Бизде негизги азык-түлүк коопсуздугу боюнча биринчи дан эгини болот. Биз азыркы 24-жылы 2200 гектар эгип, аны орто эсеп менен 25 центнер 10 десятка менен жапканбыз. Бирок биз муну статистик адистер менен чыгып, апробация кылып туруп, анан кийин бул факт жүзүндө берген маалымат. Бул биздин азыркы убакта Араван районунда орто эсеп менен 25 центнер 10 десятка менен 1 гектарына ошончолук дан түштү. Анан азык-түлүк коопсуздугу демекчи, жана ошол эле азыр эми Кыргызстанда жана айтылып жатпайбы, картошканын баасы кескин кымбаттап кетти деп, бул боюнча Айыл чарба министрлиги дагы үн катып, жана ортомчулардын айынан баа көтөрүлүп кетти деген билдирүүсүн айтты. Негизи ошол азыркы учурда чын эле баалар кандай болуп жатат? Азыркы убакта бир жума мурун чынында эле көтөрүлүп кетти эле картошка баасы. 31 январь күнү биздин Кыргыз Республикасынын кабинеттер министринин орун басары, Кыргыз Республикасы суу ресурстар, кайра иштетүү өнөр жай министрлиги Бакыт Эргешевичтин онлайн ВКС өткөргөндө бизге айылда райондук мамлекеттик администрациянын башчысы, андан кийин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысына тапшырма берилди. Бул азык-түлүк коопсуздугун стабилдүү баада кармаш маселеси боюнча. Ошон үчүн кече бүгүн биз 6 февраль райондо чоң Акбула базарыбызда азык-түлүк жармекесин уюштурдук. Бу да биз азыркы убакта биз эттин баасын стабилдүү кармаш боюнча 1 килограмм малдын этин 550 сомдон, кой этини 570 сомдон саттырдык. Картошканын баасы? Картошканы биринчи сортуну 50 сомдон, экинчи сортуну 40 сомдон саттырдык. Бул 5 тоннадан ашыраак картошка кетти. 5 килодан ашык эт кетти. Эмне үчүн картошканын баасы чын эле кымбаттап кетти негизи? Эми ар кыл маалыматтар бар. Бул эми чында кичине мисалы Араван районунда картошка айдалат, эгилет, жыл сайын. Мисалы азыр эми жазгы картошка мисалы сатыкка чыгат дегендей, анан жылдагыдай эле жана айдалып жылдагыдай эле көлөмдө картошка жыйналып атабы негизи? Мисалы Араван районунан ала турган болсок. Мисалы канча тоннага чейин, канча аянтка чейин айдалып жатат, эгилип жатат? Былтыркы 24-жылы биз айыл чарба эгүү боюнча структурада биздин район 1720 гектарга эктик. Бул орто эсеп менен 1 гектардан 15 тонна 900 килограммдан алдык. Бул өтө жакшы. Биз былтыры 1700 тонна бул Казакстанга, Россияга экспорт кылдык. Жазгы этте бышырчу картошканы. Эми азыркы убакта биздин картошка боюнча райондо үйрөнчүлүк чарба жок. Биз негизги биздин мынау чоңулайдан алабыз. Эрте бышырчу картошкаларды. Бирок азыркы убакта күздө 38 ден үрөндөрдү алып камдап койгон аз дыйкандар. Эми азыр эгүүнү баштады.
жана азыр бир 15-20 күнүн ичинде ошондо көтөрүлүп кетти. Азыр эми стабилдүү кармаш үчүн биз мониторинг кылып турабыз ар дайым. Ошо бүгүндөн баштап биздин райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Сетек Дөөлөтбеев Кулубаев бардык ыйгарымдуу укуктуу органдардын жетекчилери, айыл өкмөттөрү чакырып келип каттуу тапшырма берди. Мониторинг кылып, баанын көзөмөл кылып тургула деп. Антпесе мисалы бардык эле жарандардын капчыгына ал баа туура келбейт дегендей. Анан негизи картошка айтылды го, мисалы 9 социалдык маанилүү азыктын катарына кирет депчи. Анан мисалы ошол эле маанилүү азыктардын мисалы кандай десем, жетишсиздигин алдын алуу максатында, ошол жарандарды ошол 9 маанилүү азык менен камсыздоо максатында мисалы кандай ал маселеге канчалык деңгээлде мисалы айыл чарба тармагында маани берилет да, мисалы ошол эле өндүрүлгөн азыктарды көлөмдөн ашыкча экспортко жана чыгарбоо билбейм, же мисалы аянттарды, эгин аянттарын ошол эле азыктардын эгин аянттарын кыскартпоо, көбөйтүү керек, көбүрөөк жана түшүм алуу керек деген сыяктуу. Кемиңиздер, Имангаzy мырза, сиз айтасызбы? Жанда айтып кеттиңиз. Ушул агро өнөр жайын андан өнүктүрүү боюнча президентибиздин дагы былтыр 2024-жылы 202-чи жарлыгы чыккан. Ал жерде негизги бир багыты болуп, ошо азык-түлүк коопсуздугу болгон. Сиз айткандай негизги ушу айыл чарба азык-түлүк коопсуздугунда 9 айыл чарба продукциясы белгиленген. Анын ичинде биринчи нан, кылкан будай болгон. Бул будай, мисалы үчүн мен Өзгөн районун айтсам, Өзгөн районунда 15.500 гектардай кылкандуу нан эгиндери эгилет. Анын ичинен ушу 8.500 гектардай будай эгилип, ушу 8.500 гектар будайдан 21.000 тоннадан ашыгыраак дан алдык. Ошондо бир жаранга өзү норма боюнча 320 грамм нан эсептелсе, биздин райондун калкы где-то 300 000 болсо, где-то 280 000 калк эсептегенде дагы бир күндө где-то бир 40 000 карап айтсаңыз болот, же болжолду деле статистикага токтолсоңуз болот. Бул жылдуу ушу 49 000 тоннадай нан жана нан азыктары керек болот. Ошондо бизде райондо жанагы өндүргөн продукциябыз, будайыбыз бир 45%-ды түзөт. Ошондой эле жана картошканы айтып атасыз. Картошка дагы 1140 гектарда эгилет. Бул дагы ошо картошка азыктары адамга жана норма боюнча 270 граммдан норма болот. Ошо 270 грамм бир күндө бизге районго где-то картошканыкы 75 тоннадай керектелет экен бир күндөчү. Ошондо бир жылга 27 500 тоннадай картошка керектелет болгон болсо, район 65%-ын биз камсыз кылабыз. Анан ошол эле картошка будайды ала турган болсо, көбүн эсе жана сатык маселеси ички базарда гана өзүнүн жарандарга сатылабы же экспорт маселеси дагы барбы бул жерде? Негизи бул будай маселесинде, будайда негизи ички өзүнүн эле рынокто чыгат. Андан сырткары бизден ушу будайга көп жандай талап болбогондуктан ал жем катарында пайдаланылат. Бүгүнкү күндө будай боюнча маселе жок. Картошка боюнча кичине баа кымбаттап кетти. 2-3 күн мурун биздин районда дагы ушу 65 сомго чейин чыкты эле. Бүгүнкү күндө 53-55 сомдон картошка кайра кичине калыбына келди. Еттин баасы дагы кымбаттап кетти эле. Еттин баасы боюнча дагы жана мен кесиптешим айтып кеткендей, биз дагы эртеңки күн ушу акимибиз Каныбек Сагынбековичтин буйругу менен ярмарка уюштуруп жатабыз. Ушу элди азык-түлүк менен ушу айыл чарба продукциясын арзаныраак айыл чарба продукциясын камсыздоо максатында аны биз эртең жума күнү буюштурабыз. Андан сырткары суббота күнү Курсап зонасында, базар күнү Жаз зонасында, анан дагы бир 3-чү күнү биздин Өзгөн районунда оптон бир базар болот. Ошол жерге дагы элдин келүүсүнө карап, эгер чынында зарылдык жаралса, анда жарманкелер уюштурабыз. Ошол жерге дагы уюштурууга планыбыз бар ошондойчу. Жана аз пайыздагы насыя боюнча маселеге кайтсак, себеби бул жерде биздин көрөрмандарыбыздан дагы аябай суроолор көп келген. Анан көрөрмандардын дагы суроолоруна жооп бере өтсөк, бул жерде бир көрөрманыбыз аудио билдирүү жөнөткөн, жана жер сендикчилерди биз арзан пайызда ала албай жатабыз деп, анан дагы бир СМС билдирүү келген. Саламатсыздарбы? Мен насыяга трактор техника алайын дедим эле дейт. Канча пайыз төлөшүм керек? Ошону дагы айтып өтсөңүз дейт. Эми ушул эки теманы бириктирип ким жооп бере алат? Мырза.
азыркы убакта ошол биздин Кыргыз Республикасында жер семчиликке боюнча камсыздоо боюнча өтө көйгөй бар. Азыркы убакта ошо биздин Ноокат районунда минералдык жер семчилик заводун курууга капсуласы курулду. Кудай буйруса бир 2 жылдын ичинде биздин Кыргызстанда өзүбүздүн минералдык жер семчиликтер заводу пайда болот. Андан кийин биздин керектүү дыйкандарга жерибизге карап минералдык жер семчиликтерди мамлекеттин көзөмөлдө арзан баада алса болот. Бирок азыр деле мисалы министрлик тарабынан арзан баада жер семчиликтер таратылат райондорго, айыл өкмөттөргө. Азыркы убакта бай дыйкан колдоо борборуда арзан баада минералдык жер семчиликтерди сатып атат. Базар баасынан канча сом айырма болот? Базар баасынан 10% арзан болот. 10%. Анан жана техникалардын маселеси, бул дагы жана ошол эле айыл банк жана мамлекеттик банктарга акча келип түшүш керек, андай берилеби, жылжоосу кандай болот мисалы? Аны дагы ошондой кылып атат, жанагы айыл чарбасын каржылоо долбоор деп атамга, ушунда бир бөлүгүндө ал жерде мал чарбасы, талаачылык, анан кайра иштетүү деп атайын лизингке да каралганда, ал жерде лизингке төмөн пайыз менен дагы берилип атат. Буну азыр акча каражатты эми бөлүнүп атат, тиги жактан, жогору жактанчы. Бул техникага айрыкча кенен бөлүнүп атат. Ага биздин райондо алам дегендердин баарына эле жетиштүү берип атат. Лизингке техника маселе жаратпайт. Анан мамлекеттик фондунун жерин элге так бөлүп бере алышпай жатышат дейт. Мисалы, мурдагы эле жерди ээлеген адамдар дагы деле ошол жарандар жерлерди иштетип жатат дейт. Негизи ошол жер бөлүштүрүү маселеси боюнча мамлекеттик кандай критерий менен? Мамлекеттик фонддун жерин ушу айыл чарба министри атайын ушу айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча айыл өкмөттө болчу. Бул илгерки жердин 25% фонддун жери болот. Ошол фонддун жеринин 50%-ын министрлик бизге өткөрүп берген, айыл чарба башкармалыгыначы. Ошо айыл чарба башкармалыгына өткөрүп берген жерди биз именно ушу айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча, ушу азык түлүктү коопсуз сактоо боюнча иш алып барабыз. Ошол учурда чынында кээ бир дыйкандардан алып аткан учурда нааразычылык болуп, кээде тоскоолдук болуп атат, ушундай бербейчи. Бирок элибиз барган сайын көнүп, ошо 50% бизге өткөн жерди алып, иши кылып, бизди колдой турган жанагы айыл чарба кооперативтерине, үрөн чарба, билем чарба, анан жанагындай МТС, текс сервистерге берип атабыз. Бул жалпы элди иши кылып, азык түлүк коопсуздугун сактоо максатында ирилештирген чарбаларга. Кезекте эсемес билдирүү, Нокен району Момбеков айыл өкмөтүнөн дейт, өздөштүрүп бакты келген 1 жылдык келишим ижара акысы төлөнбөйбү, бошотулган салыкка киреби дейт. Негизи жыл сайын эле жер салыгынан дыйкандар бошотулуп атат, туурабы? Жер салыгы бул башка, ал эми аренда акысы башка. Бул жерде мамлекеттин жер салыгынан гана бошотулат, арендасын алып төлөй берет. Демек улана берет, Кезектеги эсемес билдирүүгө орун берели. Кандай жерди узак мөөнөткө бак кылабыз дейт. Негизи жана сиз маселеге токтолгон болчусуз, эми биздин катарыбызга улам көрөрмандар кошулуп атат, анан бул боюнча дагы бир аныктык киргизип коет окшойсуз, Негизи мен жана да түшүндүрдүм. Фонддун жеринде бак тыгууга болбойт. Азыр үлүштөргө берген. Андан сырткары бак тыгууга жана кунарсыз жайыттардын бонитети 20-дан төмөн болгондо трансформация кылып, ошону узак мөөнөткө бак тыгууга уруксат бар. Саламатсыздарбы? Мен Кара Суу районунун тургуну болом дейт. Үлүш жерибиз аз, кошумча жер иштетүү үчүн кимге кайрылабыз дейт. Эми Кара Суу районунун бүгүн агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы келиши керек болчу. Эми кандай себептерден улам эфирге келбей калды. Негизи ошол жана жарандар кошумча жер алуу үчүн тартип эрежелери кандай, кимдерге кайрылышы керек, ошол дыйканчылыкка пайдалануу үчүн. Жол жобосу кандай болот? Абдырайым мырза, сиз жооп бересиз. Мамлекет фонд жеринде бул 2 тартип менен берилет. Биринчи айыл өкмөттө акцион менен берет. Экинчиси биздин айыл чарба министрлигине өткөн 50%ды биз шарттар менен беребиз. 4 шартка биз беребиз. Бул деген асыл тукум, үрөнчүлүк, андан кийин айыл чарба кооперативи, акыркысы экономикага артыкчылык. Ушул 4 шартка туура келген субъекттер бизден ошо айыл чарба министрлигинин 50% өткөн жерди ижарага алса болот, конкурс негизинде. Айыл өкмөт акцион менен берилет. Эки багытта берилет мамлекет фонд жери.
Биздин көрөрманга түшүнүктүү болду деген ойдобуз. Кезектеги СМС билдирүүбүз бар. Саламатсыздарбы? Бизде үлүш жерибиз бар, аренда жерибиз департаменттен дагы бар дейт. Департаменттин дагы жер бар дейт, үлүш дагы жерибиз бар дейт. Салыкты кантип, кандай негизде төлөйбүз деген СМС билдирүү келген. Үлүш жердикин жер салыктан бошолду. Ал эми департаментке өткөн жерде ал бизден атайын баабыз бар. Ал жерден ошо бардык жердин салыктын түрүн, мисалы үчүн сугаттыкы 450 сом болсо, onu ошону 30га көбөйтөт. Бул аренда акысы чыгат. Кайрак жердики дагы иши жер салыктарын 30 коэффициент көбөйткөндө ошо жер салыгы төлөнөт. Бул аренда катары кетет дагы. Биз ошол мамлекеттик баа коюп берген коэффициентке көбөйтүп, аны өзгөртүш ошол ойдон берилет бул жерлерчи. Анан негизде ошол жана курултайда көтөрүлгөн маселелер боюнча да учкай токтоло кетпедиңиздерби? Негизде ошол элдик курултайда айыл чарба тармагындагы мисалы ошол эле араванын өзгөн, мисалы айыл чарба тармагында негизинен кандай көйгөйлөр жеткирилди? Анын ичинде мисалы араванда жана учкай маалыматыбыз бар, эми пактанын баасы боюнча дагы айтылган. Анан жана айтылбады араванда атүгүл жана пакта терилбей калган, ошол эле эгин талаасында калып кеткен деп. Кандай маселелер курч болуп президентке чейин жетти, айыл чарба тармагындагы маселелер, алардын мисалы жөнгө салынышы кандай болуп жатат? Айыл чарба министрлиги ошол тиешелүү көйгөйлөргө көңүл буруп, сиздер менен байланышып жатабы деген сыяктуу. Туура айтасыз. Бул маселе бизде Аран районунда көтөрүлдү бул көйгөй. Бул эң негизги пактанын баасы болду. Арзан деп. Бирок биз ошо айыл чарба министри менен 3 жылдан бери аракет кылып, биз азыркы убакта 10 гектар Ош глобал текстилге текстил курууга жерди трансформация кылып бердик. Кудай буйруса ушул текстил курулуп калса, биз чийки сатпастан пактаны материал кылып сатсак, өтө дыйкандарга, биз мамлекетке пайдасы тиет бул келечекте. Ошол план менен азыр иштеп атабыз. Бирок бааны биз дүйнөлүк Англияда дүйнөлүк Ливерпул ассоциация баасы чечилет экен. Биз кичине болсо да ошо элдерге пайда тийсин деп ушу кайра иштетүү ишканалды ачканга аракет кылып атабыз. Анан быйыл эми пактанын аянты кыскарып кетпейби? Божомол кандай прогноз? Жок, быйыл да ошол темпте кармайбыз биз, Кудай буйруса. Пакта бул аскердик стратегиялык айыл чарба продукциясы болот. Бул деген бир эле аскерге эмес, кийим кечек эмес, бир аздык түлүк коопсуздугуна таасир этет. Эмне үчүн дегенде бу жерде өсүмдүк майы чыгат, андан кийин мал чарбасына жем чыгат. Бул 3-4 багытындагы айыл чарба продукциясы болуп эсептелет да. Анан мисалы былтыр баасы канча сомго түшүп кеткен? Жылдан жылга түшүп атабы, айырма кандай? Былтырдан бери ошо 60-65 сомдон сатылды. Одан бир жыл мурун 120га чыккан килограмм. 120 сом болгон. Ошондо дыйкандар кыйла жакшы пайдаланып калды. Андан кийин 2 жылдан бери ошо баасы 60-65 сомдон чийки пакта ошондо сатылып атат. Бул эми башка да бир жери бар, бунун түшүмүн көтөрүш керек. Түшүмүн жогорулатсак да кичине дыйкандарга пайда. Түшүмүн көбөйтүш үчүн биз азыр Кытай эл республикасынын сүйлөшүп болсо, түшүмү көп бере турган сортторду алып келгенге. Биз азыр жакшы караган болсо дыйкан 40 цент, 45 центиндерин алып атат. Мурда Эстерубада бизде өзүбүздүн жергиликтүү сортторубуз 35-30 центинер берилген. Бул кичине болсо да 10%га центинер көбөйдү. Эми азыр буну дыйкандарга жакшы түшүндүрүп туруп, тамчылап сугарууга өткөн болсо пактаны гектарына 80 центинерге чейин берип атат азыр. Буну Кытай эл республикасынын адистери далилдеп берди. Мисалы Кара сууда пакта тажрыйбалуу станцияда далилдеп берди. Быйыл да биз ошо элдерди үйрөтүш үчүн биз бирлик үрөнчүлүк чарбада 3 тараптуу келишим менен Кытай эл республикасынын адистери менен келишим түздүк. Пактаны ошол жогорку түшүмдүү, андан кийин тамчылатып сугаруу менен сугаруу маселеси менен эгип туруп, Кытай республикасынын адистери
биздин Аран району пактаны ушу жогорку түшүмгө аракет кылып көрсөтүп берет. Негизи өткөн жылы мисалы пактанын баасы бул биринчи маселе. Негизи жана дыйкандар алган түшүмүнөн кайсыл эгиндин түрү болбосун, мисалы өткөн жылы кайсыл түшүмдөн дагы мисалы эгиндердин баасы арзан болуп кетти. Мисалы дыйкандар жана убагында жана анализдеп ошого жараша эгин айдаганды канчалык деңгээлде өздөштүрүп калышты. Мисалы түшүм маселесин айттыңыз, ал экинчи маселе. Кайсыл жерде кандай кылганда канчалык көп түшүм алабыз, бул боюнча мисалы алардын тажрыйбасы канчалык болуп келе жатат? Имангаzy мырза, сиз толуктасаңыз? Эми негизи былтыркыга караганда бардык эле эгиндердин түрү боюнча баалар кандай болду? Кичине төмөнүрөөк болду. Бунун негизги себептеринин бири бардык айыл чарбанын ушу талаачылыктан түшүмдү былтыр мол алдык, көбүрөөк алдык. Бунчу биринчи себеби ушул болду. Анан экинчи себеби былтыр ушу мол түшүм алгандын негизи бири бул жаан-чачын жакшы болду. Дагы бир себеби минералдык жер семирткичтер 23 жылга салыштырмалуу 6 сомдон 10 сомго чейин төмөн болду. Анан дагы бир негизги себеби биздин дыйкандар дагы ушу жогору түшүм алыш үчүн жогорку сапаттагы, жогорку репродукция дагы үрөндөрдү эгүүгө үйрөнүштү. Ошонун негизинен арпа, будай, жүгөрүнүн дандары 23-кө салыштырмалуу кичине төмөн болду, арзаныраак болду. Демек ки баалардын маселеси тилекке каршы көйгөй болуп калат, дыйкан жана көп деле көйгөй жаратпады. Эми бул көбүнчө элге кириш акталбай калышы мүмкүн, чыгыш акталбай калышы мүмкүн. Жок, наоборот, аны түшүмдөн көбүрөөк алып, ошол жагынан каптап атат. Ошондуктан бир параллель кылса болот, маселени жөнгө салып. Ал жерде маселе жаралбады анданчы. Толуктооңуз бар, Толуктап коем. Мына мисалы аздык түлүк коопсуздук боюнча бизде азыркы убакта кылкандуу данныйды стабилдүү бул Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин мамлекеттик резерв фондуна азыр 23 сомдон алды. Бул деген дыйканга өтө пайда. Эмне үчүн дегенде мурда баасы чечилбей анда азыркы убакта өтө мамлекет көзөмөлгө алып, биздин айыл чарба министрибиз мына Бакыт Эргешевич ушу каттуу көзөмөлгө алгандыгы үчүн баасында ошол моментте бир күндө чечип берип атты. Эмне үчүн мурда элдер тапшырбаганы баасы чечилбей, анан кийин акча каражат жетишпей, азыркы күндө 2 жылдан бери стабилдүү кармап атабыз. Ушу ашыкча элдин, ашыкча өзүдөн иштеткен тышкары мамлекеттик резерв фондуна тапшырып карасуу дан азыркы баасы жогору баада сатып атат. Рахмат силерге, ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерге сала кетели. Биз бүгүн айыл чарба тармагындагы жаңылыктар кандай, эмне көйгөйлөр кантип чечилип жатат, алдыда кандай жаңылыктар бар деген маселе негизи айыл чарба тармагы боюнча сөз кылдык. Анан айыл чарба тармагы боюнча жылдагыдай эле айыл чарба тармагынын каржылоо долбоору аркылуу дыйкандарга жеңилдетилген насыя бериле тургандыгы айтылды. Бул эми ошол февраль айынан буюрса банктарга акча келип түшөр менен ишке ашат. Мындан сырткары Араван районунда бирин серин жазгы тала жумуштары башталды, картошка айдалып башталды. Муну менен айыл чарба адистер айткандай, жана азыркы учурда картошканын баасы кымбат деп айтылып жатат. Жаңы картошканын түрү сатыкка, базарга чыга баштаса, буюрса баанын өсүүсү дагы кайра калыбына түшөт, жана баа арзандайт деген ниеттебиз. Биз мына ушу менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.